Биринчи күн балдарды коргоо күнүнө карата Балыкчы шаарында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн эл аралык параспорт чемпионаты башталды. Бул маанилүү спорттук иш-чара Балыкчы шаарынын мэриясынын колдоосу менен Сантера Север коомдук фонду уюштурду. Бизге балдар курсагы тоюш үчүн, анан бир коопсуз жайда эле болуш үчүн эмес, бул балдардын дагы биз турмушта ордун таап бериш эң алдагы максат. Анткени биздин балдарыбыз дагы ушул коомдун бир мүчөсү, ушул коомдун бир бөлүгү. Бул балдарыбыздан биз көптү үмүттөнөбүз. Анткени биз азыр бул иш-чаралар жаңы башталып келе жатат. Биз чет жакты баягы суктануу менен карайбыз. Анткени бул балдарда көптөгөн ийгиликке жетишкен адамдар бар. Мисалга алсам, синдром Дауна балдарда көптөгөн ийгиликке жетишкен, көптөгөн жакшы, мисалы үчүн профессор, психолог деңгээлге жеткен, спортто жакшы ийгиликтерге жетишкен, көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишкен адамдар бар. Чемпионатка Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан келген 100дөн ашуун бала катышууда. Иш-чара ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын спорт аркылуу өзүн көрсөтүшүнө жана достукту чыңдоого багытталган. 2023-жылы ушул Кыргызстан атайын спортчулардын федерациясы түзүлгөн. Бул республикалык деңгээлдеги атайын өзгөчөлүгү бар балдар үчүн, бул аутизм, синдром Дауна жана башка менталдык жактан өзгөчөлүгү бар балдар үчүн ушул спорттук федерация түзүлгөн. Федерациянын негизги максаты өзгөчө балдар ушул коомдо спорт менен машыгып, мелдештерге катышып, өзүнү спортчу катары жашоодо өз ордун табуу. Спорт бул ден соолукту чыңдайт, бул аябай пайдалуу. Ошол эле учурда менталдык жактан өзгөчөлүгү бар балдар үчүн спорт бул жападан жалгыз мүмкүнчүлүк. Ошол балдар баягы өзүнү спортчу катары эл аралык мелдештерге катышканы. Себеби дегенде менталдык дегенден кийин бизде баягы математика, точный наукалар бир аз кыйын болот өздөштүрүүчү. Анан буларга ушул спорт көбүрөөк жардам берет. Биз ушул 2 жыл мурун баштап Кыргызстанда Ош шаарында былтыр 1-июнда ушул балдардын коргоо күнүнө карата жеңил атлетика боюнча жарыш уюштурганбыз. Анда 150 бала катышкан эле. Бүгүн ошол 1 жыл мурун биз эстафетаны Балыкчы мэриясына бергенбиз. Кудайым буйруп, бүгүн ушул Балыкчы мэриясы колдоп жана Сантера Север деген организациябыз уюштуруп жатышат. Биз азыр Оштон 30 ата-эне жана балдар келдик. Параспорт чемпионаты 3 күнгө созулуп, спорттун жеңил атлетика жана сууда сүзүү түрлөрү боюнча өтүп жатат. Сууда сүзүү боюнча жарыштар Асман комплексинде орун алууда. Жеңил атлетика боюнча мелдештер шаардык спорт аянтчаларында уланууда. Мелдештер расмий программаларга ылайык жана калыстар тобунун көзөмөлү менен спорттук тартипте өткөрүлүп жатат. Ар бир катышуучу жеке дараметин, даярдыгын көрсөтүп, таймаштар жогорку докта өтүп жатат. Бул Балыкчы шаардык мэриясы менен Сантера Север коомдук уюм менен биргеликте биздин ушу мекеме ишканаларынын менен биздин демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ушул параспорттун уюштуруп атабыз. Бул эл аралык деңгээлде деп ушул иш-чара мындан дагы жыл сайын өткөрүлмөкчү. Анан биздин мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу биздин Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арыновичтин атынан дагы ушул балдардын эл аралык күнү менен куттуктайбыз. Балдарыбыз эч качан оорубасын, келечектери кең болсун, ден соолуктары бекем болсун, биздин чыган параспорттун чеберлери чыга берсин. Бул иш-чара ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын коомдогу ордун бекемдөөгө, алардын ишенимин арттырууга жана социалдык жактан активдүү болуусуна багытталган маанилүү кадам катары бааланууда.